Кыргызстандын президенти кечээ 53 жашка толду. Саясат таануучу Денис Бердаковдун пикиринде саясатчы жана президент үчүн бул кыйла жемиштүү курак. Өлкөнүн өнүгүүсүнө 5-10 жыл сарптаса болот. Күч, энергия, жаңы нерсени үйрөнүүгө жана бул үчүн узак мөөнөттүү долбоорлорду ишке ашырууга мүмкүнчүлүк бар. Ушуга байланыштуу президент өзүнүн туулган күнүндө 4 жарлыкка кол койгону жакынкы 2-3 жылда мамлекеттин өнүгүү багыттарын аныктайт дейт талдоочу. Биринчи жарлыкка ылайык аз камсыз болгон үй бүлөлөр үчүн айына 700 киловатт-саат чек менен электр энергиясынын баасын 50 тыйынга чейин төмөндөтүү каралган. Кыргызстанда мындай 110 миңге жакын үй бүлө бар. Бердаковдун айтымында бул өтө начар жашагандар. Өзгөчө балалуулар үчүн кичинекей, бирок жагымдуу белек. Чакан ишканалар боюнча экинчи жарлык. Кеп соода түйүндөрү, кичи ишканалар, тейлөө тармагы, кирешеси 8 миллион сомдон ашпаган товарларды өндүрүү жөнүндөгү болуп, алар соцфондко төлөмдөрдү жана киреше салыгын кошпогондо дээрлик баардык салыктардан бошотулган. Мунун арты менен чакан ишкерлик менен алектенгендерге жакшы колдоо болот. Бир гана шарт, алар кассалык көзөмөл аппараттарын коюшу керек дейт эксперт. Кийинки жарлык дыйкандар жана фермерлер жөнүндө. Жайыт жана айдоо жерлер үчүн төлөм алынып салынды. Келерки жылы аларга айыл чарбасын өнүктүрүү үчүн жылдык үстөгү 6% менен дагы насыя берүү пландалууда. Муну менен экспорт көбөйүп, жок дегенде негизги товарлар боюнча Кыргызстан өзүнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыздай алат деп түшүндүрдү талдоочу. 4-жарлык саясат таануучунун айтымында абдан маанилүү. Атайын мекемелерде, интернаттарда жана карылар үйлөрүндө мамлекеттик бюджеттин эсебинен жашаган кары-картаңдарга, жетим балдарга жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга бир күндө бериле турган тамак аштын жөлөк пулу 2 эсеге көбөйтүлдү. Президенттин туулган күнүндө ушундай орчундуу, маанилүү, кызыктуу жарлыктарды Кыргызстандын калкынын чоң жана олуттуу бөлүгү үчүн жасаганы кубандырат. Президенттин туулган күнүндө ушундай орчундуу, маанилүү, кызыктуу жарлыктар Кыргызстандын калкынын чоң жана олуттуу бөлүгү үчүн жасалганы кубандырат. Менимче бул жакшы салтты келечекте да улантып, кийинки президенттерге өткөрүп берсе болот дейт саясат таануучу.